Assalamu алейкум. Статиндер же холестеринди азайтуучу дарылар тууралуу сүйлөп бермекчимин. Биздин организмибизде холестериндин түрлөрү бар. Триглицериды, липопротеид высокой плотности, низкой плотности и очень низкий плотности деп бөлүнөт. Жана булардын ар биринин өзүнүн нормасы бар. Булар ашыкча болсо жана ошондой эле жетишсиз болсо дагы ден соолукка байланыштуу маселелер жаралат. Жетишсиздиги боюнча дээрлик көйгөй жок, бирок ашыкча болуп калуусу мүмкүн. Айрыкча низкий плотности же начар холестериндер көп болсо, жүрөк кан тамыр оорулары сизде калыптанып калуусу мүмкүн. Андыктан эң оңолу ушул низкий плотности деп аталган начар холестеринди көзөмөлдөөгө аракеттенишибиз керек. Бул боюнча аз дегенде эле 35 жаштан жогору болгон ушул адамдардын тобунда көйгөй жаралышы мүмкүн. Андыктан эгерде сиздин жашыңыз 35ке келген болсо же андан жогору болсо, бир жылда бир жолу өйдөдө айтылып өткөн холестериндер боюнча анализдерди тапшырып турушуңуз керек. Жок дегенде 3 жылда бир жолу. Эгерде норма чыкса жакшы, эгерде ашыкча болсо кардиолог менен кеңешип, статиндерден мисалы Аторис ичип турушуңуз керек болот. Ошондо начар холестериндин ошол көрсөткүчү нормага келет. Аз дегенде эле 3 ай, балким андан да көп убакытка чейин ичишиңизге туура келет. Эми бул дарыларды ичүүгө качан сизге сунуш берилет? Демек, өйдөдө айтып өттүм, сизде начар холестерин же липопротеид низкий плотности ашыкча болсо, бул биринчи сизге сунушталуучу учур. Албетте кардиолог дарыгердин сунушу менен гана ичесиз. Экинчи учур, эгерде сизде ишемический болезнь, сердце деп аталган ушул диагноз коюлган болсо, жана ошондой эле стенокардия напряжение деген диагноз коюлган болсо, жада калса начар холестерин нормада болсо деле иче беришиңиз керек. Анткени ошол сиздеги оорунун андан ары күчөшүнүн алдын алып турат бул таблеткалар. Ушул себептен ичсеңиз жакшы болот. Жана андан сырткары бул таблеткаларды кайсы учурда ичкен максатка ылайыктуу, ошонун боюнча да айтып өтөйүн. Демек, кечкурун ичсеңиз жакшы болот. Анткени организмге ушул холестериндин синтез болуусу көбүнчө кечкурун ишке ашат. Ошол себептүү алар көбөйүп жаткан учурда холестеринди көзөмөлдөп койсок жакшы болот. Жана көбүнчө кечкурун дагы кан басымды азайтуучу дарылар ичилет. Алар менен чогуу бир саатта эмес, бир убакытта күндүн бир бөлүгү, мисалы кечкурун убакта ичсеңиз зыяны жок. Жана аларды ичип баштагандан кийин сиз 1 ай болду, 2 ай болду, эми токтотуп койсом болот деп аны бир канча убакыт ичкенден кийин токтотууга чечим кабыл албаңыз. Сөзсүз түрдө кардиолог менен кеңешип, дагы да иче турууну айта турган болсо, чочулабай эле иче берсеңиздер болот. Статиндер боорго эч кандай зыян алып келбейт, ден соолукту начарлатпайт. Андыктан иче бересиздер. Анан дагы акырында айтарым, сиздерде да ушул жүрөк кан тамыр оорулары пайда болсо, мисалы гипертензия болезнь сизге коюлган болсо, жана ушул маселеде көбүрөөк маалымат алгыңыз келсе, сөзсүз түрдө комментарийге өзүңүздүн оюңузду калтырсаңыз болот. Мисалы статин деп жазып койсоңуз болот же холестерин деп жазып койсоңуз болот. Алдыда дагы да мен тереңирээк изденип, бул боюнча сиздерге маалымат бергенге аракет